Салам достор, назарыңыздарда Аралаш медиа. Бүгін сіздерге тағы бір қызықты тасмалардан бірін қысқаша баяндап бермекчибиз. Сіз шашпай отырып, мага жақты белгисин басып, видеоны аяғына чейин көрүүгө даяр болуп калган болсоңуз, биз баштадык. Тасманын башында эле Питер Вилсон аттуу жашы өтүп калган кара адам менен таанышабыз. Ал үйдө аялы менен эле жашап, кайдагы бир эски нерселерди үйүнө алып келип алып эле ошолорду оңдоо менен алек болуп отура берчү. Бул жолу дагы ал ошентип эски радиону оңдоп отурган кезде жубайы анын жанына басып келип кечки тамактанууга төмөнкү кабатка чакырып кетет. Бирок Питер ооба азыр барам деп жооп бергени менен бир топко чейин жогорку кабаттан түшпөй отура берди. Көрсө жанагы эски радио аппаратты эчак эле оңдоп алган Питер ошол жерден таң калыштуу жана коркунучтуу нерсеге күбө болуп эле эмне кылаарын билбей жатыптыр. Көрсө ал радиону жандырган кезде эле үйдүн ар кайсы бурчтарынан адамдын коркунучтуу сөлөкөттөрү көрүнө баштап, радиону өчүрө калса эле караңгылыкка сиңип жок болуп кетип жаткан. Анда Питер акылыман айнып баратамбы деп корко баштап, төмөн жакка качып түшмөкчү болуп, бирок кимдир бирөө күтүлбөгөн жерден эле анын мойнунан муунтуп калды. Кийинки көрүнүштө биз Нью-Йорк шаарында жашап жүргөн ошол Питер деген адамдын кызы Сэм менен таанышабыз. Ал жаштайынан эле ырчы болууну кыялдангандыктан азыркы учурда ошол кыялына жетүүгө аракетин кылып жүрөт. Бирок дал ушул күнү ага өкүнүчтүү кабар келип, ага телефон чалышып, атасы оор абалда ооруканада экенин, ал эми апасынын дагы абалы жакшы эмес экендигин айтышат. Анда Сэм баардык жумуштарын дароо таштап Италияга кетмекчи болуп, бирок анын жагдайын уккан жигити Себба дагы Сэмди жалгызсыратпайын деп, мен дагы сени менен барам деп экөө бирге Италияга учуп келишет. Албетте биринчи кезекте эле алар ооруканага жетип барышып, Сэмдин атасын карап жаткан дарыгер менен сүйлөшө башташат. Дарыгер Сэмге жана анын жигитине: "Атаңар азыр реанимацияда, бирок абалы туруктуу. Билишибизче, ал экинчи кабаттан кулап түшкөн. Анан да апаңарды карасаңар, дене башынын баардыгы көк ала болуптур. Сыягы атаңар апаңарга кол көтөрчү окшойт. Ал эми атаңарды ошол экинчи кабаттан апаңар түртүп кулатып жиберген окшойт" деп божомолун айтат. Дарыгердин айткан сөздөрүнө Сэм таң калып, атенин бири-бири менен такыр урушчу эмес деп айтып, дароо эле андан аркы бөлүмдө турган апасына барып жолугушат. Ошол жерден Сэм чындап эле апасынын денелери көгөргөнүн көрүп, апасы болсо Сэмге: "Ошол түнү атаң өзүндө эмес болчу. Жин тийген немедей болуп эле кимдир бирөө аны башкарып жаткандай болуп, дароо эле мага кол сала баштады" деп ыйлап айтып берет. Дарыгерлер Сэмдин апасынын калыбына келгенге чейин ооруканада жаткырууну чечишип, Сэмдин апасы болсо Сэмге: "Биздин үйгө барбай эле кой, сыягы үйдө жин шайтандар бар окшойт" деп айтат. Анда Сэм апасына макул деп аны тынчтандырып койгону менен болбой эле Себаны ээрчитип алып атенесинин үйүнө келишет. Сэм дароо эле жигитине өзүнүн үйүн тааныштырып, анан да мурунку кезде алектенген музыкалык бөлмөсү менен тааныштырат. Жогорку кабатка көтөрүлүп, атасынын эски буюмдардын баарын жыйнап алганын да көрөт. Андан соң Себа ашкананы карап, үйдө кечки тамактанууга ылайыктуу эч нерсе жок экендигин көрүп, тамак аш алып келүү үчүн жакынкы жердеги дүкөнгө шайтан араба менен жөнөп кетет. Сэм болсо үйдүн эшигин ичинен бекитип алат да, өзүнүн музыкалык бөлмөсүнө кирип аппараттарын дайындап, сүйгөн иши менен алектенмекчи болуп ырдап баштайт. Дал ушул мезгилде жогорку кабатта баягы эски радио иштей баштаганын көрөбүз. Бирок Сэмдин музыкалык бөлмөсү эч нерсе угулбагандай болуп жасалгандыктан, ал радионун үнүн уккан деле жок. Кызыгы радионун толкундары Сэмдин кулакчындарына да таасир эттиби айтор. Сэмге бир нерсе угулгансып кетип эле ал бөлмөдөн чыгат. Жогорку кабатка көтөрүлүп иштеп жаткан радионун жанына келип аны өчүрдү. Дал ушул мезгилде ал бир аялдын сөлөкөтү пайда болуп, кайра жок болуп кеткенин көрүп, радиону жандырып көрсө эле аялдын сөлөкөтү кайрадан пайда болот. Дароо эле корко баштаган Сэм радиону өчүрүп, бирок өчүргөн менен деле коркунучтуу көрүнүштөр токтоп калган жок. Бул кезде Себа болсо издеп жүрүп бир тамак жасаган жерди таап, бирок эси ойгонсо капчыгын үйгө унутуп кеткенин эми гана эстейт. Анда эмне кылсам экен деп ары ойлонуп, бери ойлонуп отуруп, бир кезде ары жака токтотуп койгон шайтан арабасындагы кимдир бирөө уурдап кеткенин түшүнөт. Ал эми үйдө чындап эле жин шайтандар бар окшойт деп ойлой баштаган Сэм ал жердеги эски станокто жардам деп жазылып калганын көрөт. Анда Сэм эч кандай үн чыгарбаш керек экендигин түшүнүп, үйдөн акырын чыгып кетүүнү ойлонуп, бирок кандайдыр бир күч менен терезе эшиктердин баары жабылып калат. Ал эми үйдүн ачкычы таптакыр башка бөлмөдө болчу. Анда эч жактан чыга албай жанагы эле бөлмөгө кайтып келген Сэм жанагы эски станокто дагы бир жардамга деген сөз пайда болуп калганын көрөт. Анда Сэм дароо эле ошол баракка "Сен кимсиң" деп жаза баштап, бирок жанагы аялдын сөлөкөтү кайрадан пайда болгондуктан төмөн жака качканга туура келет. Сэм эптеп өзүнүн музыкалык бөлмөсүнө кирип бекинип калган кезде үйгө араң жетип келген Себа эшикти такылдатып эле үйдү ача албай жатты. Ал дагы эмне болуп жатканын түшүнбөй үйгө жертөлөө аркылуу кирмекчи болуп, жертөлөнүн эшигин ачып кирип бара жатканда эле кийимдердин арасынан бир нерсе
кыймылдагандай болуп кетет. Сэм калп эле мени тамашалап ойнотуп жатат го деп ойлогон Себба ошол жактагы кийимдердин арасын карап, бирок күтүлбөгөн жерден пайда болгон колдор аны муунта баштаганын көрөбүз. Музыкалык бөлмөдө отурган Сэм Себбага кечке телефон чалып, бирок ал телефонду такыр албай жаткандыктан музыкалык бөлмөдөн чыгат. Ошондо гана Себбанын телефонунун коңгуроосу жертөлө жактан чыгып жатканын угуп, анын үйгө келгенин түшүнүп дароо эле жертөлөгө түшүп барды. Эси ооп жаткан жерден Себбаны табат да эптеп ойготуп, эч кандай үн чыгарбаганга аракет кылып, баракка бул үйдө сен экөөбүздөн башка дагы бирөө бар экен деп түшүндүрүп, аны Себбага көрсөтөт да музыкалык бөлмөгө алып барат. Сэм ошол жерден жигитине мен азыр сага кызыктай болгон үндөрдү угузам деп кулакчынын тагып тыншай баштаса эле, эч нерсе угулбай койгондуктан артын карап, бирок бөлмөдө Себбанын жок экенин көрөт. Ошондо Сэм дароо эле жигитин издеп жогорку кабатка көтөрүлүп барып, бурч жакта турган Себба болсо жин тийген немедей эле Сэмди кубалап кол салганга аракет кыла баштайт. Себба аны муунта баштаганда Сэм андан эптеп бошонуп, үйдүн чатырына чыкканга аракет кылып, бирок аны кимдир бирөө түртүп жибергендей болгондуктан Сэм кулап түшүп бир кезде эсине келет. Сыягы ал бул кезде өткөн жакка келип калган байтор. Ал мурда бул үйдө жашаган үй бүлөнү көрө баштап, а дегенде эле апасы менен кызынын сүйлөшүп жатканын көрөт. Аңгыча болбой арт жактан ал аялдын күйөөсү кирип келип, Сэм болсо аларды көрүнбөс адамдай болуп эле карап жатты. Көрсө күйөөсүнүн башында травмасы барбы, же ушундай катуу оорусу барбы айтор. Бир аз катуураак добуш чыгып кетсе эле башын мыкчып чыдай албай, агрессивдүү болуп баарын талкалай баштайт экен. Бул жолу дагы үй бүлө адаттагыдай тамактанышкандан кийин кызы куурчакты алам деп жатып баягы эски радиону кулатып жиберип, радио болсо иштеп кетип катуу добуш бере баштаганда, атасы дароо эле чыдай албай кыйкырып жиндүү боло баштайт. Өкүнүчтүүсү ал адам ошол күнү эле аялын жана кызын кошуп, кыйкырып жатып муунтуп өлтүрүп салган болот. Ушул нерселер Сэмдин көзүнө аян болуп көрүндүбү айтор. Эсине келсе эле Себба ага жетип келип аны муунта баштады. Анда Сэм эптеп жатып жигитин бир нерсе менен башка уруп жиберип, качып барып Себбаны алдап, аны музыкалык бөлмөгө киргизип сыртынан бекитип салганга мүмкүн болот. Андан соң ал музыкалык бөлмөдөгү аппаратты болушунча чоңойтуп музыка коюп салды. Анда Себба кыйкырып эле кыйнала баштап, бирок бир кезде айласын таап эле эшикти талкалап чыгат. Акыры ал Сэмди таап келет да аны да муунтуп өлтүрөйүн деп калганда, Сэмдин жанында баягы апасы менен кызынын арбактары пайда болду айтор. Алар Сэмдин колунан кармап эле үчөөлөп катуу кыйкыра башташат. Жыйынтыгында Себба кыйналып отуруп, бир кезде андан чыккан баягы сөлөкөт дагы жок болуп кетти. Себба эсине келип, бирок эмне болгондугун такыр билбей калып, Сэм болсо жин шайтандардын таасири менен ушундай окуя болгондугун да түшүнөт. Сыягы жин шайтандар жанагы эски радио аппараты аркылуу таасир бергендей. Ошондон кийин Сэм ата-энесин ооруканадан алып чыгат да, жигити төртөө Нью-Йоркко биротоло көчүп кетип калышат. Биз алардын дасторкон үстүндө бактылуу отургандарын көрөбүз. Ал эми Сэм болсо баягы эски буюмдардын баардыгын ыргыттырып жиберген. Баягы Себбанын шайтан арабасын уурдап кеткен адам ошол эски буюмдарды таап алат дагы баягы эски радиону алып кетип, алып барып аны бир жерге арзан баага эле сатып жибергенин көрөбүз. Сыягы эми жин шайтандар андан ары дагы адамдарга таасирин бергени калды окшойт. Тасма дал ушундайча соңуна чыгат достор. Видео жаккан болсо мага жакты белгисин басып, дос тааныштарыңыз менен бөлүшүп койгонду унутпаңыз. Кийинки видеолордон көрүшкөнчө аман болуңуздар.